Президент Садыр Жапаров Орхан Инандынын Түркияга тымызын алынып кеткенине байланыштуу жалпыга маалымдоо каражаттарына комментарий берди. Орхан Инанды жоголгону тууралуу маалыматы чыгаары менен мен дароо укук коргоо органдарынын жетекчилерин чогултканымды билесиздер. Мен аны тез арада табууга бардык аракеттерди көрүүнү, чек араны жакшылап карап чыгууну тапшыргам. Ошол эле күнү Орхан Инанды тууралуу кенен маалымат алгам. Көрсө, Инандыны 2016 жылдан бери уурдоого 3 жолу аракет жасалган экен. 3-чү аракет кышында эле болгон жана аны УКМКнын кызматкерлери сактап калган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Орхан Инандыны жалгыз жүрбөңүз, жан сакчыларыңызды алыңыз деп эскерткен. Бирок ал буга көңүл бурган эмес, деди Садыр Жапаров. Мамлекет башчынын тапшырмасына ылайык Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Орхан Инандыга байланыштуу Анкарага нота жолдоду. Кыргызстан анын кайтарылышын талап кылат. Азырынча Түркия тараптан расмий жооп келе элек. ОЗ-2 түрүндө Орхан Инанды Түркия жарандыгынан чыкпаганын, алардын жараны экенин билдирүүдө. Биз Түркиянын расмий жообун күтүшүбүз керек, деди президент. Эске салсак, 5-июлда Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Инанды атайын кызмат тарабынан кармалып Түркияга жеткирилгенин жар салган.